Мен элге кайрылуум, мыйзамсыз болгон мыйзам менен чектелип, ушу баламды урганда жоопко тартылсын. 4 баласы калды аркада. Мен калдым аркада, үкөлөрү калды. Мен баламды кордоп, зордук, зомбулук менен өлтүрүштү. Ууду да акыйкат болбой жатат. Канча бир айдан бери темсилейбиз, акыйкат жок. Айланайындар, элден суранам. Кыргыз элим, элимди, жеримди коргойм деп балам өз жанын аяган жок. Ошол окуяга түшүнүп түшүнбөй аралашып калган жаштардын бул жерде бир көп топ болгон да. 50ден ашык, 100ден ашык эл болгон. Булардын баарына чара көр деп айтпайбыз, себеби көпчүлүк ал жерде түшүнбөгөн. Буну өлкөдө ошол маалда болуп отурган кырдаалга жараша жаман ниеттерин ишке ашыруу максатында булар уюштуруучу топ болгон. Атайын жасалган нерсе болгон. Бийликти басып алуу болгон. Ошонун шылтоо менен элди үгүттөп, көпчүлүк жаштарды ушундай эмеде колдонушкан да. Ошон үчүн биз баерде аралашкан ар бир атчан, ар бир улакчаны жоопко тартпайбыз. Биздин суранычыбыз ошол ушуну уюштургандарга, түздөн түз катышып уюштурган уюштуруучулардын жоопко тартышын суранат элек. Өзүнө келген маалда болгон окуянын чоо жайын сураганыбызда ошол жерде Жылдыз деген кишинин атын атаган, Жылдыз деген баласынын атын атаган, Кутман дегенди атаган. Эсимде калган ушу үчөөнүн эсимде бар да. Биздин эми суранып кетерибиз эл журттан, укук коргоо органдарынан акыйкат тергөө болуп, ошо кылмышка тиешеси барлар, уюштуруучулар мыйзам чегинде жооп беришин суранабыз. Ушу окуя болгон 7-октябрь күнү саат 11ден өтүп чалынды да. Аксыдан чалып, ушундай агаңы уруп кетишти деген звонок келди. Звонок келери менен бир тууган энеми алып, апамы алып бардык Аксыгач. Барсак больницада экен. Өтө оор акыбалда экен, өзүн жоготуп коюп, башынын 4-5 жеринен тигилиптер. Тигилгенде да кичинекей тигилбеген да, чоң бир 10-20 сантиметр жерлери тигилген да. Бирок барсак кичине өзүнө келип мени тааныды. Сүйлөшүп, Жалал Абадка алып келдик. Ал жерде караганга шарт жок экен. Жалал Абадка алып келип, Жалал Абадда карап жаттык. Ушу окуяны өзү эстетпей эле деп телефонду даже көрсөтпөй аттык да. Мындай каза болуп калышын билгенибизде. Окуя жөнүндө айтып бергенине караганда ушу Жылдыз деген көрпүскөлүк Жылдыз деп айтып атты да. Ушу уюштуруучу, ушу мен ушу кылды депчи. Мирный митинг болгон экен, булар дружинник болуп чыккан экен, айыл башчынын суранычы мененчи. Чыгышып, жакшынакай эле бата берип, ошо айыл башчыны калтырган экен, акимди. Адан кийин эле ушу уюштуруучу топ келип, атчан келишип, видеолору бар, аудиолору бар. Бүт материалга карабай териштирүү иштери жакшы болбой атат да. Бүт ушу кылмышкерлер боштондукта жүрүшөт. Не айтып кетет элем, агам эч кандай ОПГшник эмес, бандит эмес. Ушу Аксы деп, ушу Кербен шаарынын эң жакшы сүйгөн, ушу Аксыны сүйгөн жигит да. Аксыда ушу кафе курган эле Айрат деген. Ушу барып биз деле сүрүштүрүп эмне кылсак, ушу көрө албастыктар болду, көрө албагандар көп болду дейт. Ушу иштеп, жаштардын башын бириктирип, жаман иштерге аралашпаган. Эмне деп айтып кетет элем, эми ушу Кербен шаарында жаштардан суранып кетем. Көргөн, билгениңер болду, келип күбө болуп койгула. Мен ушу ички иштери башкармагына вообще ичим чыкпады да. Ушунча күн болду, биз ар бир көргөн адамды өзүбүз алып келип атабыз. Опердин ишин дагы өзүбүз кылып атабыз. Тергөөчүнүн ишин дагы биз кылып атабыз да. Ошо адам көрдү десе эле чуркап барып, карабанга барып, ошону алып келебиз, показания бердиребиз. Бүт материалдар даяр да. Ушу Жылдыз уюштурган, аудиозаписте деле бар, Кутман деген Жылдыздын баласы бар экен. Бул милиционер болгон үчүн УВД дагы толук кандуу бул ишти алып бара албай атат да. Ушу агам көзүн
тирүүндө ушу айтты эле да, ушу Кутман келип урду деп айтып, бүт нелерди айтып кеткенде дагы эми билбейм, тергөө иштери бизге канааттандыруу болбой атат. Ошого бийликтегилерге да кайрылат элем. Ушу эски бийликти, стабилдүүлүктү сактайм деп агам курман болгондуктан ушу ишти жакшы түз алып барышын суранат элем да, ушу бийликтегилерденчи. Ушул 7-октябрь күнү жолдошум Улан Жаманкуловду Кербен шаарынын мэри дружинник болуп бергиле деп чакырган. Себеби башка Крупский айылындагы башка башаламандык кылып уюштуруп келе жаткан башка элдер келип бул акимчиликти басып алып, бул акимди, азыркы акимди уруп согуп тээп чыгышып, ордуна отуруп алышкан да. Бул Кутман деген бала. Анан буларды атайын Жылдыз Шадыбеков деген бир киши бар, ошол уюштурган. Алар 7-октябрда келип, жөн эле турган ошол элдерге келип, ызы чуу салышып, ошол жерде менин жолдошум уруп согуп кетишкен да. Ошол алган жаракатынан больницада, Жалал-Абадта жатты, Бишкекте жатты, операция болду. Ошондо баш сөөгү сынып, башында кан уюп, мээлери карайып кеткен экен да. Ошондон кийин бир 5-6 күндөн кийин эле жакшы болбоду, ошентип каза болуп калды. Андан кийин биз милицияга кайрылдык. Кайрылганыбызга уже 24-түндө кайрылган болсок, дагы эле ошо уюштурган топ Жылдыз Шадыбековдун уулу Тургунбек Шадыбеков деген милиция кызматкери болгон. Ал дагы кошо урган жолдошумду. Алар дагы эле кармала элек. Ушул уунун астында эле аяка бияка басып жүрөт. Мен Жылдыз Шадыбековдун эмне кыла аласыңар деп эле жүрүшөт. Анан УВД Кербенден Кутман аттуу дагы бир ошол жерде күйөөм урган Кутман деген аттууну деле кармап келишкен. Андан кийин да биз жетөөнү кармап келгенбиз деген, бирок аларды баарын чыгарып боштондукка чыгарып койду да. Азыр кармалгандардын арасында Кутман эле калган. Калгандары боштондукта эле жүрөт. Ошол 24-түнөн бери азыр баардыгы эле боштондукта жүрөт. Ошо ургандар деле, уюштургандар деле. Анан күбөлөр бар, көргөндөр, күбөлөр айтабыз деп неме кылышып атат, бирок биз барганда алар айтканына караганда аларды дагы басмырлап, уруп согуп, үйүнө чейин келип, машинага жүктөп, башка жактарга алып барып, коркутуп, үркүтүп ушинтишкен да. Алардын үй бүлөсүнө чейин ушинтип коркутушкан. Аны каравандык Нурболот деген мурда милиция кызматкери бар, ал Нуку деп коюшат. Ошол бала кылып атат бардыгын. Ага Жылдыздар, мындай айтканда Жылдыздар неме приказ берген да аларга, ушинтип антип. Алар Жылдыз деген бул мафия сыяктуу, Жылдыздын мафиясы бар да, бул Крупскийдечи. Жылда бирден баланы өлтүрүшөт же урушат, ага эч кимдин күчү жетпейт. Кербен милициясы эч күчү жетпейт да. Жылда эле ушундай окуялар болот экен. Алар билбейм кандай адамдар, бардыгын акча жолунда акча берип, бардыгын бүтүрүшөт, ошондой адамдар экен. Мен суранып кеткеним ушул УВД дагы эле карай элек, ошол камай элек Жылдыздарды уюштургандарды, ушуларды кармап мыйзам чегинде бардыгына жооп беришин өтүнүп кетет элем да. Мен Генеральный прокуратурага кайрылат элем, Жапаровго кайрылат элем, Ташиевке кайрылат элем. Ушуларды мыйзам чегинде бардыгын мыйзам жолунда бардыгын кармап, камап, жоопкерчиликке тартканыңыздарды суранат элем. Мен УВДга, Жалал-Абадтын УВДсына ишенбей эле калдым ужечи. Азыр бирөөнү бир шапалак урсаң деле же бирөөнү бир сөгүп койсоң деле үйүңө чуркап барып кармап келип камап коет да. Бул жерде адам өлүп атат, видеолору турат, аудио запистери турат, бир күн мурда даярдалганчы. Видеолор интернетте тарап кеткен жолдошумчу. Кантип урган, кандай болгон, мыкаачылык менен урган да. Ал жерде жөн эле бир кол менен уруп койбогон, арматуралар менен урган, ат менен тебелеткен. Ушунчалык жаман немеде урган да. Ага кантип адам өлүп атпайбы бул жердечи? Ал жолдошуман сырткары ал жерде да бир 8-9 адамды булар ушинтип до сих пор оор акыбалда жаткандар бар да больницадачы. Алар көбү кайрыла албайт. Себеби алар ошо коркушат да Жылдызданчы.
барып үйүнө, ар биринин үйүнө барып алар неме кылып чыккан, опузалап аларды коркутуп, эч качан айтпайсың, бизди урду дебейсиң, бизди уюштурду дебейсиң деп туруп, ошентип аларды коркутуп, до сих пор коркутуп жүрүшөт. Ошон үчүн алар айтабыз деле дейт, бирок качан жылдызды камайт, анан биз айтабыз деп отурушат. Азырчы ошентип сүйлөшүп атат.